Ноокат районунда ооруканасында жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш бул киши өзү ажыга барып келген. Биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет, жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Саламатсыздарбы? Ноокат районунда коронавирус жуктуруп алган 61 жаштагы жаран каза болгону айтылды. Сөөктү жерге берүүсү кандай шартта өткөрүлөт дейт? Медицина кызматкерлери bunun özünün şartı varken, bunda epidemiya kirgen uçurda, oğru juğuzu olatılan uçurda, erten biz uşul medicina kızmatkerleri rasmi türde bunu aytıp berişet. Biz algan malumat boyunca 5-6 adam gana katıştı. Oşol ile kişiler özlere barıp, tuğanlarından ruhsat alıp, janazası o şehirde okuldu. Oşonda olup koyulatken. Oşolduktan ayt otam. Urmatlı jarandar. Үйүңүздөрдө отуруңуздар, чыдап туруңуздар, түшүнүп турабыз. Бизге деле оңой болбой атат. Бизди да түшүнүү менен мамиле кылып, үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар. Буну биз жөн эле айтып аткан жокпуз буну. Мунун баарын талдап карап отурсаң, бул оор нерсе. Мурдагы биз көнүп калган режим жок азыр. Мына өтүп кетти, жерге берилди да, жерге берилгенде дагы тууган уруктарынан эч ким болгон жок жанында. Бүгүн 3 апрелде түштөн кийин онлайн маалымат жыйында Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда 130 адамдан коронавирус аныкталды. Бир сутка ичинде 14 жаңы учур катталды. Жаңы учурлар аныкталган аймактар: Жалал Абад облусунда 5, Жалал Абад шаарында 2, Чүй облусунда 1, Бишкек шаарында 6. Жаңы аныкталган учурлардын ичинен 4-өө сырттан келген, 10 адам бейтаптар менен байланышта болуп, ооруну жуктуруп алган. Жалпы көрсөткүч: Жалал Абад шаарында 61, Ошто 40, Баткенде 3, Нарында 4, Ысык Көл облусунда 2, Бишкек шаарында 16, Чүйдө 4 киши катталды. Маалымат булагы баракелде. Республика боюнча обсервацияда 1900 адам жатат. Алардын ичинен Бишкек шаары 403, Чүй облусу 173, Ош шаарында 56, Ош облусу 263, Жалал Абад облусу 189, Баткен облусу 584, Нарын облусу 108, Талас облусу 24, Ысык Көл облусу 100. Өлкө боюнча ооруканага жаткырылгандар 125 адам, оор абалда реанимацияда 4, орточо абалда 121, 5 киши айыкты, бирөө каза болду. Ноокатта коронавирустан каза болгон кишини 5-6 адам эле жерге берди. Коронавирустан улам каза болгон Ноокаттын тургуну жерге берилди. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат Кара Суу райондору боюнча комендант Малик Нурзинов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында сөөктү жерге берүүгө жана жаназасына турууга маркумдун туугандары катыша алган жок. Коронавирустан каза тапкан ноокаттык жаранды жерге берүүдө 5-6 адам гана болду. Жаназасы ошол жерде окулду. Ачык айтайын, тууган уруктарынан эч ким болгон жок. Азыркы абалды оорунун жайылышын олуттуу кабыл алып үйдө болгула. Эпидемия учурунда сөөктө көмүүнүн эрежелери болот экен. Ал боюнча эртең медицина кызматкерлери да айтып берет, деди комендант. Белгилей кетсек, Кыргызстанда алгачкы жолу коронавируска кабылган 61 жаштагы жаран көз жумду. Жалпы жонунан өлкөдө вирус тастыкталган 130 учур катталды. Анын ичинен 5-өө айыгып чыккан. Маалымат булагы Спутник Эйчи. Сак болгула. Инкубациялык мөөнөтү аяктагандар чыга баштайт, дейт Бишкек коменданты. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Оразалиев маалымат жыйыны учурунда шаардыктарга маанилүү билдирүү жасап, сак болууга чакырды. Анын айтымында коронавирус жуктургандар менен байланышта болгон адамдардын инкубациялык мөөнөтү аяктап калды. Урматтуу шаар тургундары, жакынкы 1-2 күндө коронавирус жуктуруп алган алгачкы оорулар менен байланышта болгондордун инкубациялык мезгили аяктайт. Ошондуктан алдыдагы 7 күн бою үйдө калып, сыртка чыкпоону суранабыз, деди Оразалиев. Белгилей кетсек, ооруну жуктургандар болсо, вирус 14-21 күнгө чейин белгилери байкалбай жүрүп, андан кийин аныкталаарын айтып келет адистер. Ал эми Кыргызстанда алгачкы учур катталгандан бери 18 күн өттү. Маалымат булагы Спутник. Утмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, жалпы эпидемиологиялык кырдаал биздин өлкөбүздө мындайча айтканда
туруктуу. Негизинен бүгүнкү күндө коронавирус оорусунун козгогучу табылгандардын саны 130 киши. Алардын ичинен Жалал Абад областында 61, Ош областында 40, Баткен областында 3, Нарын областында 4, Ысык-Көл областында 2, Бишкек шаарында 16, Чүй областында 4 киши катталган. Алар бүгүнкү күндө ооруканаларда жатат. Алардын где-то 13-14-үндө гана клиникалык белгилери бар, калгандары клиникалык белгилери жок. Бирок алардын лаборатория ыкма менен козгогуштары барын аныкталган. Бүгүнкү күндө лабораторияга изилдөө үчүн 17.911 кишиден анализге эмелер келди, материалдар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө 9.730-ун аныкталды. Анын ичинен 130-у айткандай положительный чыгып, 9.600-ü отрицательный, ал эми 8.108 болсо бүгүндө тест системанын жетишсиздигине байланыштуу консервациялап бүгүн лабораторияда сакталып турат. Андан тышкары ушул оорулар менен байланышта болгон келген кишилердин обсервация деп коебуз. Алардын саны 1900 кишини түзөт. Анын ичинен Бишкекте 403, Чүй областында 173, Ош шаарында 56, Ош областында 263, Жалал Абад областында 189, Баткен областында 584, Нарын областында 108, Талас областында 24, Ысык-Көл областында 100. Значит, мунун артынан жанагы биринчи категориядагы контактныйлардын саны 2283 болот. Анын ичинен эң бир баягы үй бүлөлүк каттанышта болгон сандары анын ичинен 1857, ал эми 426 болсо бул самолет менен чогуу келген кишилердин саны болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул жалпы ушундай кырдаалда саны боюнча оорулардын жана каттаргандардын саны болуп турат. Андан кийин биздин лабораторияга кечээ күнү келген жана коронавируска экспресс диагноз боюнча тест система келди. Кытай өлкөсүнүн биздеги посолу алардын посольствонун жардам менен 21.000 доза эмес айтканда кишиге сарпталып турган диагностикумдар келди. Жалпысынан экспресс диагностика келгендер саны 60.000 дананы түзөт. Бүгүнкү күндө жанагы ПЦР тест система боюнча бизде проблема болуп атты эле. Кечээ күнү саат 5-те биздин Тышкы иштер министринин жардамы менен Белоруссиядан келген тест системаны 400 ооруга жеткен компоненти, анан 2500 кишиге жете турган мурдагы биздин тест системага жетпей аткан кээ бир реагенттер келди. Азыркы күндө мына текшерүү жүргүзүлүп турат. Эгер ошол кишинин ошол тест системанын сапаты жакшы болсо, бүгүнкү күндө бар жерлерге таркатабыз дагы. Мындайча айтканда 3000 кишинин анализин жасаганга шарт түзүлөт. Мындан тышкары бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, негизинен биз азыр тест системанын жана экспресс анализине көңүл буруп атабыз. Ошол жердеги обсервацияда жаткан кишилердин 3 шарт менен үй шартына чыгарганга аракет кылабыз. Биринчиден, жанагы оорунун белгилери жок. Экинчиден, ошол 14 күндүк обсервациядагы убакытты толугу менен бүтүп, үчүнчүдөн биринчи алгандагы анализи отрицательный болсо, экинчи чыгармасындагы анализ отрицательный болсо, ошолорду биз бүгүнкү күндө комиссиянын чечими менен үй бүлөлүк үй шартындагы обсервацияга чыгарабыз. Алар дагы үйүндө 14 күн үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Анан кийин ошол таптакыр обсервациядан биз аларды чыгарабыз. Анан дагы бир биздин саламаттык сактоо министрлигине бир айрыкча ата энелерден келген суроолор болуп атат. Бул кээ бир жаш балдар ооруган, мисалы жанагы сырттан келген дарылар менен колдонуп өтө баалуу, өтө мындайча айтканда бул жерде жок дарылар менен колдонгондордун кайрылуусу болуп атат. Аларды бүгүнкү күндө мындайча айтканда чек арада жабылып, каттамдар аба жолу боюнча каттамдар токтогонуна байланыштуу биз алардын бүгүн списоктарын тактап, тизмелерин тактап, бизде атайын
бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмундагы анан бүткүл дүйнөнүн балдарга жардам көрсөтүү ЮНИСЕФ деген уюму бар. Ошол аркылуу аракет кылып, ошолорду камсызганга биз аракет кылып атабыз. Мындан тышкары дагы бир айтып коюш керек. Бүгүн кечээ күнү биздин ошол Ноокат районунда ооруканасында жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш бул киши өзү ажыга барып келген. Биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Кечээ күнү биз аны сиздердин аркылуу маалыматтаганбыз. Бүгүнкү маалыматта бирок ошонун анализдерин биринчи скрытие жасашыбыз керек. Анан кийин лаборатория ыкма менен ошол коронавирустун козгогучу болсо, биз анын негизги өлүмдүн кандай негизги причинасы эмне экенин ошондо гана айта алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы өлдү деп мына болду айттык, бирок кайсыл оорудан болушун биздин патологоанатомдор менен судмедэксперттер заключение берсе, ошонун негизинде гана айта алабыз.